Намаздын ден соолукка тийгизген таасири. Намаз ар бир мусулманга парз кылынган. Жаратканга ыраазычылык билдирип, сыйынуу менен бирге адамдын руханий жана физикалык саламаттыгына пайдалуу. Күн сайын парз кылынган 32 рекет намаз ар бир дене мүчөнү кыймылга келтирет. Азыркы учурда дене көнүгүүлөрүнүн түрлөрү көп. Фитнес, йога айрыкча эртең мененки көнүгүүнүн пайдасы чоң экенин айтып келишет. Бирок изилдөөлөргө караганда эч бир спорттун түрү намаз учурундагы аткарылган кыймылдардын ордун баса албайт. Намаздын ден соолукка тийгизген пайдаларынын айрымдары төмөнкүлөр. Намазда аткарылган аракеттер жай болгондуктан жүрөктү чарчатпайт жана күндүн ар кандай саатында болгондуктан адам баласын дайыма сергек кармайт. Күндө башын 80 жолу жерге койгон адамдын мээсине ритмикалык түрдө көп кан барат. Ушул себептен улам мээ клеткалары жакшы азыктанат жана склероз, психоз сыяктуу оорулар намаз окуган адамдарда өтө аз кездешет. Алар өмүр бою көп оорушпайт. Намаз окугандардын көздөрү туруктуу тартипте ийилип түздөлүүдөн улам күчтүү кан айланууга ээ болот. Ошондуктан көздүн ичинде кан басымы көтөрүлбөйт жана көздүн алдыңкы бөлүгүндөгү суюктуктун үзгүлтүксүз алмашуусу камсыздалат. Көздү катаракт же болбосо кара суу деген оорулардан сактайт. Намаз учурунда аткарылган изометрикалык кыймыл-аракеттер ашказандагы азыктардын жакшы сиңишине жана өттүн жакшы иштешине жардам берет. Ушундан улам өттө таштын пайда болбоосунда чоң роль ойнойт. Бөйрөк менен түтүктөрүндөгү кыймылдан улам таш пайда болуусунун алдын алат жана табарсыктын бошошуна жардам берет. 5 маал окулган намаздагы ритмикалык аракеттер күнүмдүк жашоодо машыктырылбаган булчуң менен муундарды кыймылга келтирип, артрит жана туз биригүү сыяктуу муун оорулардын жана булчуң тырышууларынын алдын алат. Ден соолук үчүн албетте тазалык керек. Даарат менен гусул материалдык жана моралдык тазалык болуп эсептелет. Ал эми намаз тазалыктын дал өзү. Анткени адамда дене жана рухий тазалык болмоюнча намаз болбойт. Даарат менен гусул дененин тазалыгын камсыздайт. Ибадат милдетин орундаткан адам моралдык жактан жеңилдеп тазаланган болот. Медицинада алдын алуу максатында белгилүү маалдарда аткарылган тулку бой кыймылдары өтө маанилүү. Намаз маалдары кан айланууну жаңылоодо жана дем алууну жандандыруу үчүн эң ылайыктуу маал болуп эсептелет. Уйкуну тартипке салган эң маанилүү элемент да намаз. Жада калса денеде бириккен статикалык ток сажда аркылуу жерге өткөрүлөт. Ошентип дене кайрадан сергектигин өзүнө кайтарат. Илимпоздор белгилегендей, намаз мээнин белгилүү бир бөлүгүнүн активдүү иштөөсүн жөнгө салып, эске тутууну, логикалык ой жүгүртүүнү жакшыртат. Ден соолук үчүн намаздын алдынан даарат алуу, мисвак колдонуу да пайдалуу. Ошондой эле намаз адамдын психологиялык саламаттыгына да зор таасир этет. Намаз учурунда жаратканга гана көңүл буруу менен бул дүйнөнүн түйшүгүнөн алыстайт. Аны менен катар дайыма стресске кабылган нерв системасы эс алат, тынч абалга келет. Намаздын жогоруда саналып өткөн пайдаларына жетүү үчүн намазды маалында окуу менен бирге тазалыкка, тамакты ашыкча жебөөгө жана колдонулган азыктардын таза, халал болуусуна көңүл буруу керек. Тахаджуд намазына жеңил ойгонуунун жолдору. Абу Хамид ал-Газзали тахаджуд намаздарды жеңилдетүүчү ички жана тышкы себептерди айтып өткөн. Тышкы себептери: көп жеп, көп ичпөө. Анткени көп тамактанган адамды уйку басып, тахаджудка туруу кыйын болуп калат. Күндүзү пайдасыз иштер менен өзүн чарчатып койбоо. Күндүзү бир аз уктап дем алуу. Мындай кылуу түн ортосунда ойгонууга жардам берет. Күндүзү күнөө иштерди жасабоо. Себеби күнөө иштер түндөсү туруудан куру калтырып коет. Ички себептери:
жүрөктү, мусулмандарды жек көрүүчүлүктөн саламат кармап, динге жаңылык иштерди киргизүүдөн жана дүйнөгө ашыкча көңүл коюудан сактануу. Аллахтан дайыма коркуп, арзуу үмүттү азыраак кылуу. Тахажжудтун фазилетин билүү. Себептердин эң күчтүүсү Аллахты сүйүү жана түнкү намазда ар бир айтып жаткан тамгасы менен Аллага кайрылып жаткандыгына катуу ишенүү. Кечинде жатар алдында тиешелүү аяттарды окуп, зикир чалып, тахажжуд намазына ойгонууга ниет коюп жатуу да абдан маанилүү. Колдон келишинче даарат менен уктоо. Тахажжуд намазы ден соолукка өтө пайдалуу экенин билүү. Медицина илиминин доктору Магомед Магомедовдун ислам сайттарынын бирине жазган макаласында инфаркт ооруларын тахажжуд намазына туруу менен алдын алса болот. Түн жарымында адамдын денеси, андагы бардык органдар бошоп, жай гана иштеп калышат. Нормалдуу жана патологиялык физиологиянын көз карашында бул убак адамдын организми үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн. Анткени анда булчуңдар бошоп, организмде кандын жүрүшү жайлагандыктан тромбдор уюп, кан тамырлардын ички бетин май басып калуу ыктымалдуулугу толук мүмкүн. Мындай учурда жүрөк өзүнүн органдык тапшырмасын өтө кыйынчылык менен аткарат. Жогорудагы абал өзгөчө кыймылы аз, жаш курагы 30-35терден ашкан адамдарга тиешелүү. Ушундай кезде түн жарымында ойгонуп, даарат алып, намаз окуу организмди ойготуп, кан айлануу системасын жөнгө салат. Демек, бул амалды Аллах Таала пенденин пайдасына айландырып койгон. Аллах Таала баарыбызды тахажжуд намазын окугандардан кылсын. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Өткөндө египеттик бир окумуштуу айтат. Германияда бир конференцияга катышып калдым. Конференцияга катышып, мусулман болгорума сүйүнүп, чыгып алып сажда кылып ыйладым дейт. Ыйлаганым себеби дейт мындай дейт. Ошол Германияда болгон конференциянын темасы ар бир оорулардын убакыт сааты болот экен. Оорулардын белгиленген убакыт сааты болот экен. Германиядагы бир немис окумуштуу 20 жыл изилдеп ушу жыйынтыкка келиптир. Инсульт менен инфаркт %80% эрте менен 6-7-8 болот экен. Эрте мененки 6-7-8 саат ушуларда болот экен. 80% инфаркт инсульттар. Бирок ошого чейин бир туруп кайра жаткандан инфаркт болбойт экен. Мен муну айтканда бул дейт мусулман эмес дейт. Баамдатка туруп деген, же болбосо тахажжудка туруп кайра жаткан адам инфаркт болбойт экен дейт. Мен бул немис окумуштуусунун айтканын көрүп алып, чыгып алып сажда кылып ыйладым дейт. Мен мусулман ушул немеге жетпедим. Бул ушул нерсеге жыйынтыкка жетиптир деп. Урматтуу мусулман биртөгө мен айтайын деген жаштар башкалар. Келгиле эртерээк жаткыла. Түн мен 12-ге 1-ге чейин көчөдө айланып. Мен кече Корея башка барсам, көчөдө бекерчи жок. Биздикилер бардыгы эле кафеде. Кайдан көрсөң тойдон көрөм. Анан кыйын дейт, экономика жок, башка жок. Тапканыңды эле кафеге чача бересиңби? Тапканыңды эле көчөдө айлана бересиңби? Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Андан жаштарга дайым айтып жүрөм. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жашсың, боштун, кыларга ишиң жокпу, күнөө кыласың анан. Эрте мен биз баамдатка келип атабыз, бир өзүм айтып келем, машинесин коюп алып, экөө машинеде уктап атат. Жайда таптыр машинанын жанына келип. Урматтуу мусулман бир туугандар, ке ойлонолу дей. Кыйналып чекетер менен контейнерди башка таап аласың да, бир күндө эле чача бересиңби? Той башка деп эле кафелерге. Hazreti Umar ekonomikаны 2 сөзгө кыстырып коюптур. 2 сөзгө. Afakullama ishtahaytum ishtaraytum. Иштиха кылып кааласаңар эле сатып ала бересиңер дейт. Нафсың кааласа эле ошону сатып ала бересиң. Кеже нафсыңа жок да, токто. Hazreti Umarга арзанып келет, базарда эттер кымбат болуп кетти, баа көтөрүлүп кетсе, арзандаткыла дейт. Кантип арзандатат? Албай койгула дейт. Биз нафсыбыздын кулубузбу? Нафсың айткан эле кыла бересиңби? Мана кекиртиктен өткөндөн кийин балы дагы бир, шашлыгы да бир,
курнаны да бир, бияка өткөн баары бир. Бир канча минуттук эмеле ал. Нафсыңдын кулу болбош керек да. Жегин, ичкин исраф кылбагын.